Бекборбиевдин карыз чатагы. 1-2 күн мурун соц тармактарда бир ушак тарады. Бир өзбек жигит ага арчы Бекборбиев 7000 сом карыз деп жазып чыккан. Анан Бекборбиев бул тууралуу өзүнүн баракчасына жооп жазды. Кече ушундай пост жазылыптыр. Жооп бербей коеюн десең, мага садака кылып жатса унчукпай коюш туура эмес. Анда сөз башынан болсун. Бул акча сурап жаткан жигит Өзбек улутундагы Мурат деген жигит. 2010 жылы менин кафемде устачылык кылып иштегенге барыптыр. Марат деген жигиттин бригадасы менен. Ал кафени 10 жылдай курдум окшойт. Ошондуктан мен ким иштеп жатканы жөнүндө кабарым болгон эмес. Инимдин айтуусунда 2010 жылкы Ошко калаңы чыкканда, бул балдар эсебин алып, тагыраак айтканда 25 000 сом алып, кетип калышат. Кийин алар келбей койгон соң, башка усталар Алабекти бүтүрүп, акысын алып кетишиптир. Мурат деген жигит кийин мага жазып, акча сураганда мен түшүндүрүп, бригадир менен сүйлөшүп чечип алгыла деп айттым эле. Эми мага садака кылып, турганына жол болсун. Унчукпай коеюн десең, кече Кудрет иничек чоң пост кылып жазып алыптыр. Айла жок жазышка туура келди. Иним милицияга берип чындыкты тактап, кечирим сурап жатам деп ызыранып жүрөт. Мен кой дедим. Кудай баарына күбө. Жараткандын алдында баары жазасын алат. Убагы келгенде деп ырчы жазып чыккан. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Самара Каримова кош бойлубу. Кыргыз эстрада ырчысы. Самара Каримованын Instagram катталуучулары анын боюнда барбы деп суроо коюшууда. Сиз кош бойлуу окшойсуз, аны жашырып айтпай жатасыз го. Боюңузда барбы деген суроолор көбөйүп жатат. Анан ал кош бойлубу же жокпу дагы эле белгисиз. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Султан Садыралиев ырчы. Жашоомдун кооз жагын эмес, чыныгы тарабын көрсөткөндөн коркпойм. Бул жигитти кудайча кыздан баштап таанайбыз. Өзгөчө башы домбура же комуз менен кошо кыймылдап кеткени жагат. Маегибиз кызыктуу болду. Каарманым эмнеден кайф аларын, келинчегине эмнеге ыраазы болгонун, атакнам ага эмнеге керек болбой калганын айтып берди. Султан, көптөн бери интервью бергин келбей кетенчиктеп жүрдүң. Эл көзүндө болгун келбей калдыбы? Мага интервью берүү кызык болгон маалдан өтүп кеттим окшойт. Көп эл алдында болгум келбейт. Бирок чыгармачылыгым токтоп калган жок. Тасмаларга саундтрек жазып жатам. Ырдын сөзүн, обонун өзүм чыгарам. Ырлар чыгып жатат. Мени тойдо, концертте, көп эле жерде көрүүгө болот. Жакын арада жеке концертимди берейин деп турам. Мага эмне, бир тууган болуп жүргөн Бакыт Аалаев деген жигит бар. Ал байке, чогуу иштешели деди. Экөөбүз чогуу иштешүүнү туура көрдүк. Расмий түрдө продюсериң болдубу? Азыр иштешип жатабыз. Келечекте пландар бар. Жаңы жылдан кийин расмий жарыялайбыз. Акыркы ырларыңдан, тарткан клибиңден жанданууну байкадым. 4-5 жылдан бери өзүм ырлардын сөзүн, обонун жазып жүрөм. 2010 жылдан бери жандуу ырдаганды максат кылдым. Жандуу ырдоо өсүүгө түрткү берет экен. Ооруп калганда, тартуу иштеринде эле фонограмма болбосо жандуу ырдап келе жатам. Андан ырахат алам. Фонограмма менен ырдаганда бир нерсени ичине түшүп калгансып кыйналып кетем. Чыгармачылыгыңда бурулуштар болушу мүмкүнбү? Жок, чукул бурулуш болбойт. Чачымды бузуп, кашымды терип, башка стилде ырдап, хайп менен элди алгандан аласмын. Ушул ырларым менен эле элден колдоо таап келе жатам. Тескерисинче азыр дастан айтып, ошол өнөргө көбүрөөк басым жасасамбы деп жатам. Анткени жоголуп бара жаткан өнөр, өзүмө комуз менен дастан айткан жагат. Ырчылар акыркы кезде оор уйкуда жаткандай сезилет. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуң? Тойго байланып калдык. Ырчылардын көбү тойго ылайыктап ыр жаздырып калышты. Азыр шарт, ушундай болуп жатат. Жаш ырчылардын көбүн тойдон көрөсүң. Биз жаш кезде тойго барып ырдачу эмеспиз, концертке иштечүбүз. Тойго мен кийин эле бара баштадым. Азыркы ырчылардын көбү той менен бутуна туруп жатышат. Тойлор бир күнү токтоп калса, ырчылар эмне кылат болду экен деп көп ойлоном. Мен да ойлоном, бирок той токтосо концерттер башталат. Чыгармачылык баары бир токтобойт. Көп таланттуу жаштар өсүп келе жатат. Тойлордон көрүп, ушу сахнада ажар ачыла турган бала экен деп калам. Буйруса алдагы болуп калар. Ыраазымын сага деген ырың жакты. Канча жылдан кийин жубайыңа ыраазычылык билдирдиң. Үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду. 3 балам бар. 10 жылдан бери менин кандай гана мүнөзүмө чыдаган жок.
Бул ырды дем күч берип келген келинчегиме арнап чыгардым. Келинчегиң өзү ыраазы болдубу буларга? Албетте, ага жакты. Эгиз жүрөк деген ырыңдын клипин тарта турган болгондо экөөң урушуп кетип, тартылбай калды деди эле. Бул жолу урушпасаңар кереги. Ал кезде жаш болчубуз. Негизи жубайлар жаңы үйлөнгөндө ысык болот эмеспи? Ысыгы кийин тарайт дешет. Биздики тескерисинче болду. Үйлөнгөндөн кийин 2 жыл экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшө албай жүрдүк. Мен да айтканымды бербей, ал дагы айтканына бербей. Көнүшө албай жүрдүк. Үй бүлөбүздү ортодогу чоң суу куткарып калды окшойт. Азыр сүйүбүздүн эң керемет жериндебиз. Аябай жакынбыз. Үй бүлө болгондон кийин азыр деле бир нерсени талашып кетесиң. Бирок экөөбүз бири-бирибизди аярлап, мамиле жасап калдык. Бул жолу үй бүлөгө арналып жатканыр, клипке түшүп бер десем макул болду. Элдин арасында ээн эркин боло албай калам дейби? Келинчегим мени чыгармачылыгыңа аралаштырба деп суранып келет. Таанымал болгусу келбейт. Ырчылардын аялдарындай болуп бирөө менен дос боло калгысы деле жок. Клипке тартылууга үй бүлө менен архив катары калсын деп көндүрдүм. Чыгармачыл адамдар муза деп кетишет эмеспи? Сен токтолгон окшойсуң. Издеп деле бүттүк. Муза үйдө эле экен. Токтолгонума келсек, бул жашка деле байланыштуу эмес. Айрымдар 40 жашында деле кутуруп кетишет. Мен жаш кезимде кутуруп чыгарып алдым окшойт. Ошол жакшы экен. Анан да мурунку чыгармачылыгымдан азыркы чыгармачылыгымды жакшы көрөм. Ар бир ырыма жакшы мамиле жасап, толгонуп чыгарам. Салмактуу, маанилүү сезилет. Ар бир адам жашында менин жашоом ушундай болсо деген кыялдануу болот эмеспи? Сенин жашооң кыялдангандай болдубу? Жашоом кыялдангандан да сонун болду. Кыз десе кыз, уул десе уулум, сулуу жарым бар. Мен боенбогон, үйдө отурган, назик аялым болсо дечүмүн. Мени кызганбаса деп ойлочумун. Азыр мени такыр кызганбайт. Балдарым зейиндүү, акылдуу. Үстүмдө бир үйүм болсо дечү элем, ал дагы бар. Эл менен бир-эки ырымды тааныса деп да кыялданчумун. Эки эл эмес. Азыр 50 ырымды билгендер бар. Ата-энем кашымда, бир туугандарым аман. Бардык жерде сый урматтамын. Адамга өзү көп нерсени кереги жок. Жөн эле жашагың келет экен. Эркектер табиятыңардан атактанк болобу, байлык, сүйүү болобу? Кууганды ага жеткенде, багындырганды жакшы көрөсүңөр. Сен эч нерсенин аркасынан кубалабай калдыңбы? Жок, кубалабайм. Мисалы 4-5 жылдан бери массалык маалымат каражаттары кубалап эле интервьюга чакырып жүрүшөт. Дайыма баш тартып келем. Бул бой көтөргөндүк эмес. Бул атакты кубалабаганымда. Жакшы чыгарма жараткым келет. Кичине болсо да бир адамды сүйүнткүм келет. Элдин эсинде жакшы чыгармалар менен калсам дейм. Менден 10 жыл кийин чыккан ырчылар эмгегин сиңирип алышты. Эгерде бийликке кызмат кылып бекер барып ырдап, подход жасасам мен деле алмакмын. Мен антпейм. Бирөөгө жалдырап, эмгек сиңирген артист намын алсам, 2-3 күндө өртөп жиберсем керек. Басынып жүрүп алгам деп жаман болмокмун. Андан көрө мен элдин арасында ырдасам, ошолордун эргүүсүнөн кайф алам. Эч кимден коркпойм, көз каранды эмесмин. Черный болобу, красный болобу өнөрүмдү сыйлашат. Үй бүлөлүү болгонуңа карабай элдин, өзгөчө аял затынын дагы деле сүймөнчүгүсүң. Сыр эмнеде? Менин жөнөкөйлүгүмдөн болуш керек. Кооздоп кийим кийип, кооз сүйлөбөйм. Кандай болсом болгонумдаймын. Жасалма жашоомду көрсөтүп, менде баары укмуш дебейм. Айрымдар жашоосунун кооз тарабын эле көрсөтө алат. Мен кандай болсо ошондой. Чыныгы тарабын көрсөткөндөн коркпойм. Аялдар кооз, жасалма эркектерди жакшы көрбөйт. Эл аялдар үчүн ошондой жүрөт экен деп ойлоп калбасын. Болгонум ушул. Демек кыздардын көз караштарын сезесиң. Сезем, бул нерсе мен үчүн жагымдуу гана болот. Ары жол жок. Маегиңе рахмат. Маалымат благы супер шекетке ижи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.